Биз болсо таң манай программасын улантабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер да катарыбызга кошулуңуздар. Бүгүн биз майрамды башка жерлерге караганда өзгөчө майрам деп атабыз. Эч кандай кооздук же болбосо атайын балаталарды деле алып келген жокпуз. Биз ушунубуз менен өзгөчөбүз, Ооба, бирок сөз түрдө жан дүйнөбүздө майрамдык маанай жогорку деңгээлде. Анықтан барыңыздарга дагы бир жолу келаткан жаңы жылыңыздар менен дейли. Эми биздин студиябыз болсо кадырлуу коногубуз келип орун алып калган. Коногубуз менен тааныштырабыз. Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүмөндөр Абал агайыбыз бизде конокто. Саламатсызбы? Жаңы жылыңыз менен кош келиңиз. Келиңиз агай, майрамдык маанайда жакшыбы? Кандайсыздар? Жакшы. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы да албетте. Өзүңөрдүкү кандай? Эң сонун, буйрса. Жакшы. Агай, айтсаңыз, бүгүнкү күнүңүз, бүгүнкү таңыңыз кантип башталды? Бүгүн майрамдык маанай баардык жерлерибизде, мекендештерибиз дагы жаңы жылды тосууга камданып атышат дегендей, сизде кандай жаңылыктар? Эми биздики деле эл катары кандай десем, жаңы жылды биз да чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Мына эртең жаңы жыл болсо кандай кылабыз, кандай келет болду экен жаңы жыл, бизге кандай жакшы жемиштерди берет болду экен. Эски жылыбыз абдан жакшы жыл болду, өзгөчө жыл болду деп анан эми жаңы жылыбыз дагы жакшы жыл болуп, ушу жылдын калган каткан жетишкендиктерин толуктап көбөйтүп дегендей башка ушундай болсо деген жакшы үмүттөбүз. Анын үстүнө эртең дагы менин 1-2 январда концертим башталат Дворец спортто. Ошого эл кандай болор экен, элдин маанайы кандай болор экен, ушул концертибиз кандай өтөт болду экен деп жүрөгүбүз түкүлдөп турган кези. Эң сонун 2017 жыл ошо тоок жылы сиз үчүн жакшы жылдардан болду десек болот, анткени ушул Кыргыз Республикасынын эл артисти деген наамын алдыңыз дегендей, дагы сиздин жүрөгүңүз кубантарлык дагы эмне ийгиликтерге жете алдыңыз? Эми 2017 жыл бул эл артисттикти алгандан мурда дагы көп жакшы ийгиликтер болду десем болот. Себеби мен бир тууган инимди билесиздер, Бакыт Мукул деген. Ошолнун киносу бир 20дан ашык фестивалдарга катышып, гран-прилерин алып келди, мындай атайын сыйлыктарын алып келди. Режиссура боюнча, сценарий боюнча, жакшы актер деген сыяктуу ушундай жакшы көптөгөн сыйлыктарды алып келди. Бул биздин үй-бүлө үчүн абдан көп жетишкендик болду деп айтсам болот. Андан сырткары ошо өзүңөр айткандай, ошо менин көп жылдан берки мен эле экен десем, эл да күткөн окшойт. Фейсбуктардан көптөгөн куттуктоолор келип сүйүнүп атышат. Ошо эл артисттикте наам келгени. Мынакей жаңы жылды болсо сол маанайда тоскону жатырсыз, өзүңүздүн концертиңизди берип, жакшы маанайда. Ушул концертибизге телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы айта кетсек болот. Көрүүчүлөрүңүз, көрөрмандар эмнелерди күтсө болот? Концерт кандай деңгээлде өтөт? Концертиңиз жөнүндө бересиз. Концертти мен былтырдан баштап ушу жаңы жылда 1-2 январда концерт баштап атам. Былтыр дагы ошондой болгон. Концерттин негизги эле максаты элге күлкү. Ушу жаңы жылдын 1-күнүнөн баштап күлүп баштасак, балким жылдын аягына чейин күлүп өтөбүзбү деген жакшы бир тилегим да. Ошон үчүн жаңы жылды күлкү менен баштайлы деген тема койгонум ошол. Жаңы жылда эми жаңы ырларымдын премьералары болот. Жаңы сатираларымдын премьералары болот. Кыскасы эл күтпөгөн көптөгөн сюрприздер болот деген деп багы элди ишендирип кете алам. Аны келген эл көрүп баалап сынын берет деген ойдомун. Анда баардык биздин телекөрүүчүлөрүбүз да күтөлү ушул концертти. Анан мындай суроо жаралып атат да, мисалы 2017 жылды узатып жатабыз дегендей, анан 2018 жыл бул адамдын досу болгон ит жылы келе жатыптыр. Иттин мүнөзүн кандай салыштырат элеңиз? Эми мен өзүм жылым ит, быйыл мүчөл жылым экен. Мүчөл жылыңыз экен, Итти биз адамдын досу деп ушундай бир символикалуу түрдө салыштырабыз. Себеби ит бар жерде ит адамды эч качан таштабайт экен да. Мына ал тургай адамдардын ичинде болот экен, достор бири-бирин таштап кеткен кыйынчылыкта. Ал турмак бир тууганды таштап
же болбосо атасын баласы таштаган күндөр да болуп атат, анын бетин аргысын ушундай кездер кездешет да. Анан бул ит такыр сатпайт экен да адамды. Өңгө сатса да мен башыман өткөргөн бир окуям айтып берейин. Бир тайган багып алдык элек ушу Бишкектен Жер Тамга көчкөндө. Анан бир досум келип 4 ай болуп калган кезде кичинекей кесинен алгам да. Анан 4 ай кесинде эле бир досум өзү охотник, кочкорлук эле Арзы деген жигит келип эле мага бергиниң муну деп эле куда түшүп келип калды. Адагы ошо армияда чогуу болгонбуз, адагы ит жылы туулган, анан эле күнүгө үйгө келип жүрчү, анан эле күнүгө эртең менен турганда эле тура чай бер деп анан аялым туруп чай берип узатып ийет. Анан эле бир күнү кат жазып коюптур. Сенин жылыңда ит, көкө, менин жылымда ит, экөөбүздөн итпиз. Анан итти сураганда ит, бербегенде ит деп эле бирдемелерди жазып коюптур. Анан мен чалдым, акмак сен эмне бул мага келип жүргөн экен да, сен итке келип жүргөн турбайсыңбы десем эле күлүп эле азыр барам деди. Анан дагы Анвар деген дагы бир досубуз бар, армияда. Бул экөө келишип эле кой итти бизге берем мага. Бул охотага чыгып туруш керек, ууга чыгып туруш керек. Анан бул шаардан каяка ууга чыгармак элең. Убалына каласың деп атып, анан болуптур деп бердик. Балдарымды ыйлап атып, араң көндүрүп бердик. Анан ошо менен 2 жыл өттү. Ошол итти көрө эле келет. Аты Кумайык. Анан 2 жылдан кийин ошол досум кызынын себи келди, куда тосуп атам дегенден анан бардык. Тосушканы барып анан барсак, бакта байланып тутту, барып эле. Ой кандай Кумайык деп эле сылайын десем эле үрүгүйдү кабып. Анан тааныбай калган го деп эле аялым экөөбүз, Жамил экөөбүз барып эле ошентип атсак, бир маалда жыттап эле ушундай улуу эле жулунду чече калсак эле башыбызды жалап атат. Жан болчу жерде баткак кийимибизди булгап атат, мейли дедик. Анан кыйлаганын карасаң 2 көзүнөн жаш ушундай агып, чуп-чуңкур болуп жана кара териси чуңкур болуп, ошол жерден жаш кетип атат да, агып атат жерге табылчылап. Ошондо мен эле эмес, досторум, аяштарым баары ыйлашты да. Куда тобо ушундай дейт. Бутубузду кучактап алып кой бербейт. Мумтуп алып, башын мумтуп. Үйгө кирип кетсе эшиктин алдында турат, каммыктай. Чыксак ошол жерге 2 күн жүрдүк, ошондой болду да. Мен ошондо түшүндүк да багы сөздүн чындыгын. Жамила да айтат, сөөгүмдү Кумайык агартты депчи. Себеби биздин үйдө көп кишилер келип жүрдү, артисттерден канча кишилер келип жүрдү. Биздин үйдө жашап жүрүштү. Ошолордун көбү салам айтса айтат, айтпаса айтпайт, бирок бул Кумайыктай эметкен жок депчи, билген жок деп. Баракелде сан жап алды. Анан ушул жаңы жылда негизи эле күлкү дүйнөсүндө жүргөн адамдар негизи эле күлдүрүшөт, негизи кыйын агай. Анан жашооңуздарда да ушундай позитивдүү, сиздер жараткан, образ жараткандагыдай окуялар болобу? Анан жаңы жылда эсте каларлык, аябагандай ушундай бир дайым эстеп күлүп калган учур кайсыл жаңы жыл болду сиз үчүн? Менде эсте каларлыкандай өзгөчөлөнгөн деле жаңы жыл жок экен ойлоп көрсөм, бул суроону да бир радиодонбу бир жактан беришти эле мага, түз телефондон. Анан себеби жаңы жылды бүт эле жалаң үй бүлөң менен тосуп өткөнсүң, жылдагысынан жылдагысы жакшыдай сезилет, бирок кайсынысы жакшы экенин айырмалай албай калат экенсиң. Бирок мен студент кезимде 10ду бүтүп жаңы эле Токмокто Курпрасвет дегенде музыкальный эмесинде окуп атып, хой оркестрде окуп атып, анан бир Шамшы деген айылда Токмоктун үстүндө жаңы аппаратура, немецкий жана биковский аппарат келиптир деп угуп, барып ошол жерден анан ансамбль түзүп, балдар болуп ошо ойноп атабыз. Агест аппаратура деген чанда эле келчү, каяка келсе музыканттын баары ошол жака көчүп барчу. Көп музыканттар ушу бир жерде иштебей, улам бир доңкултурага аппарат, жаңы аппарат алган жерге барып иштей берип, ошондой эмгек книжкасы толуп кеткен музыканттар да бар, илгерки музыканттардан. Анан ошол аппарат иштетип атканбыз, жаңы жылды тособуз деп анан даярданып койгонбуз. Күнүгө окуудан тарагандан кийин барып, күнүгө барып келип атып. Анан жаңы жыл тосордо 31 күнү биздин училищеде да майрам болуп, ал майрамдан бошотпой, биз майрам бүтүп анан кечки саат 6-7-лерде анан
вокзалга барсак агест азыркыдай такси деген жок. Вокзалга барсак Шамшыга автобус токтоп калыптыр, акыркысы кетип калыптыр. Анан Калиновка деген айыл бар, Шамшынын өйүсүндө, сайдын бул жак өйүсүндө, күнбатыш жагында. Анан ошо Калиновкага кетип аттыр, ошол автобуска түштүк да барып, Калиновкадан анан ортосунда жол жок. Анан сайды кечип анан барып суу, кыштын күнү анан ошо эшиктердей сууну буттун баарын, чымдын баарын түрүп алып бак электе анан жылаң айлаганан ботинкабызды кармап алып суу кечтик. Көзүндө суу кечип таштарга буттарыбыз жабыша түшөт. Кээ бирөөбүздүн буттарыбызга тикенек тилдирип алганыбыз ошентип анан арка өскө чыгып алып окулап кийине калып анан барсак элдин баары күтүп тараган атыптыр да. Ошол жаңы жыл эсимде калганы ошол жанагындай эме үчүн, концерттин жоопкерчилиги үчүн, элди күттүргөн жоопкерчилик үчүн ошондой жолдон калсак дагы ошол сырт болбосун деп, үзгүлтүккө учурабасын деп барганыбыз эсимде калыптыр да. Жакшы. Азыр мисалы көпчүлүк телекөрүүчүлөрүбүз дагы Күмөндөр Абылов дегенде эле баягы юмор, тамашаны эстейбиз да. Анан азыр барып экөөбүз карап сиз аябай олуттуудай көрүнүп атасыз да, чынында, сүйлөгөндөрүңүз да башкача. Анан көпчүлүк эл сахнада сизди күлкү, юморду жаратуучу адам катары билишет да. Үй бүлөдө жаңы жыл тосуп атып, үй бүлөңүздү күлдүргөн учурлар болобу? Үйдөн мен калп эле жасалмалуулук менен эле сүрдүү боло бергим келбейт. Көчөдө деле ошондой. Мен жөн гана мындай айтканда, ал кудулдук мен сахнадагы жумушум катары сезем. Анан көчөдө мен деле эл катары болуп, күлкүлүү нерсе болсо мен деле башкаларга күлкүм келет. Мен деле башкалардай жашагым келет дегендей, мен деле үйдө ата жолдош болгум келет, бирөөлөргө жакшы, ишенимдүү дос болгум келет дегенде анан эле баары көчөдө деле күлө берсем ал мындай эме болуп калат го деп ойлойм да көчөдө. Кээ бир киши туура түшүнсө, кээ бир көпчүлүгү туура эмес түшүнөт. Көчөдөн деле жалжактай берет, ачыштап койсо деп. Анан айткан сөзүңө деле ишенбей калышы мүмкүн. Тамашалап атабы, чындап атабы дегендей. Баракалла. Келиңиз, анда мындай кылалы, биздин телекөрүүчүлөрүбүздүн бир аз маанайын көтөрүү үчүн сизден бир чакан юмор болсун, анан куттуктоо угалы сизден жаңы жылга карата. Азыр түз элеби? Ооба. Мен андай токко сайма болсом жакшы болмок экен. Токко сайга өзү эле күлдүрө баштаган. Тамашларды да өзүңүз эми мындай жерден күлдүрүш кыйын. Болем, күлдүрчү бол дегендечи. Илгери Бекназар Кудул деген болгон экен, Токтогулда. Бекназар деген Кудул, ушунун өзгөчөлүгү азыркыча айтканда ошол кездин пародиси ошол болгон экен деп айткым келет да. Ошо пародия жанрын себеби дегенде 40тан ашык айбанаттын тилин өзүндөй туурач экен. Ал кишилердикин эсептебегенде. Анан ошол кишини бир күнү бир бай конок тосуп отуруп, бир алыстан келген башка бир конокторун тосуп отуруп, анан ат менен алып кел деп жигитин жумшаган экен, ат менен алдырган экен. Жигит барып уктап аткан жеринен тур, бай чакырып атат дейт. Эмне десе билбейм, чакырып атат. Болуп, тез келсин дейт да, анан алып барат. Барса бай конокторун тосуп отурат, анан кирсе бай айтат: "Наностий дегенге да жарабайт да", анан киргенде эле айтат экен: "Чакыртыпсыз, чакырган болсо сен күлдүрүп кой, ошого чакырдым, бол. Бол эми күлдүр, бол" дейт экен. Анан баракалла. Мен ушунда кимди, сизди күлдүрөйүнбү же конокторуңду? Ой, мен күлбөйм сага, күлбөйм деле. Конокторумду күлдүр, бол дейт экен. Өзүнөн сурап алат да, тактап, сиздиби же конокторумду? Анан конокторумду дейт. Анан конокторун айтат: "Таң көрү күлдүргүч баштыгым үйдө калып калыптыр, болбогондо мен силерди кандай күлдүрөт элем билесиңерби" деп туруп эле байды сүрөттөй баштайт экен. Мен эгер баштыгым болгондо алдыңкы эрдин шалпайганча
ача буту талтайганча, таноолору дердейгенче, сакалдары сербейгенче, көздөрү жылжыйгөнчө, сакалдары мүлжүйгөнчө, таноосу дардайганча, кулагы далдайганча, курсагы дардайганча, бою торсойгончо, кол тиштери орсойгончо, колдору быртыйганча, көздөрү жыртыйганча күлдүрмөкмүн деп байды сүрөттөп айта баштайт экен да. Бүт айта баштаса ызаланып бай гана күлбөйт экен, заказ бергендей болуп. Бай гана күлбөйт экен, элдин баары айткан сайын күлүп, ошондон байды ошондой бир жазалаган экен да. Анан ансыгандай анан мен андай күлдүргүч баштыгым жок. Антип сүрөттөйүн десем, экөөңөрдү сүрөттөсөм эл күлбөйт. Кайра наоборот жакшы сулуу жигит, сулуу кыз экен деп эл кайра жакшы ойдо калат болуш керек. Айткандай, экөөңөр тең татынакай жакшы жигиттер экенсиңер, кыздар экенсиңер, аман болгула, ушул жыл жакшы жыл болсун силерге. Анда телекөрүүчүлөргө сиздин куттуктооңузду каалайм. Урматтуу улуу журт, урматтуу кыргыз элим, ушу жаңы жыл бизге жакшылыктарды алып келген жакшы жыл болсун. Эч качан биздин маңдайыбызга кар жаабасын, жүзүңүздөрдө такай күлкү жайнап турсун, жадырап жайнап, ушу жакшылыктардын баарын Кудай Таала кандай жакшылык адамзатына буйрган болсо, ошонун баарын баарыбызга буйрсун. Башыбыз эсен, өзүбүз аман, түгөл болуп, ушу кемибей, башыбызга баш кошулуп, ушул жылы ийгиликке ийгилик коштоп, ушул жылы жетишкендиктердин гана, жакшылыктардын гана жылы болсун. Эң сонун. Чынында сизди дагы куттуктайбыз. Айткан тилектериңиздин баары кабыл болсун дейли. Мына ушул жыл сиз үчүн дагы да жемиштүү жылдардан болсун. Барыңызга эртеңки юмор кечиңиз, концертиңиз жогорку деңгээлде өтсүн деген тилектерди айталы. Рахмат. Атайын бүгүнкү майрамда убактыңызды бөлүп келип, кызыктуу маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз агай. Рахмат. Бүгүн бизде конокто жакшы тилектери менен, сонун юморлору менен Кыргыз Республикасынын эл артисти Куудул Күмөндөр Абылов болду. Ыраазычылык билдирип, биз сапарыбызды алга карай улайлы.